Тоо кен тармагы экономиканын тиреги. Кендерди иштетүү кубаттуу техникасыз мүмкүн эмес. Маселен, кумтөр жер үйдө 785 д самосвалы колдонулат. Ал 140 тоннага чейин жүк көтөрүп, бышыктыгы менен айырмаланат. Ушул жана башка техникалар тууралуу Азамат Батырканов форумга келгендерге айтып берүүдө. Caterpillar'ın техникасы dünya yüzünde top türüne girer. Azık vakti, ошо качество боюнча, экология боюнча, анан безопасность боюнча үч тармагынан ошо эң жакшы техникалардын биринин үчүнө кирет да. Күмтөрдө 100га жакын ушундай техникабыз бар. Бул ушул Кыргызстанда азыркы убакта эң чоң техника деп эсептелинет. Кубаттуу техникалар Бозумчак кенинде да пайдаланылат. Ал өлкөдөгү ири инвестициялык долбоорлордун бири. Тоо кен байытуу комбинатында 1000 чукул жумушчу эмгектенет. Алардын 95% жергиликтүү тургундар. Казминералс Бозумчак компаниясынын өкүлдөрү форумга катышып, өнөктөштөр менен пикир алышты. Свою разработку мы ведем уже более 10 лет. Месторождение находится в Жалалабадской области, Алабукинский район. Биз Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы Көкташ айыл округунда жайгашкан. Бозумчак кенин 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштетүүдөбүз. Жылына 1 миллион тоннадан ашык уурда иштетилет. Кенден алтын жана күмүш камтыган жез концентраты чыгарылат. Форум бизге пайдалуу болуп жатат. Форум экинчи ирет өткөрүлдү. Максат Тоо кен тармагындагы ишканаларды, товар жеткирген ири компаниялар менен кызмат көрсөткөндөрдү бир аянтчага чогултуп, байланышын арттыруу. Иш-чарада банктарга, лабораторияларга жана камсыздандыруу компанияларына да орун берилген. Байланыштыргандын жыйынтыгы эмнеде? Бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо. Себеби алар көп учурда сатып алуу жол жоболорду билбейт, сатып алуучу кишилерди билбейт. Бул жерде бир аянтчада ошонун баарын билип койсо болот да. Бир аянтчага чогултуп берип атабыз. Келиңиздер, өзүңүздөр таанышып, жол жоболорду билип, кийин аларга тендерге катышып, товарларды жеткирип бериңиздер, кызматтарды көрсөтүп бериңиздер деп атабыз. Өлкөдөгү кен ишканалары 2020 жылы республикалык жана жергиликтүү бюджетке дээрлик 19 миллиард сом киреше алып келген. Ал эми 2019 жылы кен казуу компанияларынан 13 миллиард сомдой салык түшкөн. Алдыда экономиканын дагы бир артыкчылыктуу багыты болгон айыл чарба жана кайра иштетүү компанияларын бир аянтчага чогултуп, форум уюштуруу пландалууда. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.